Арам иштерди кылат, акыбетин ойлобойт. Акыбети деген будущее, келечегин ойлобойт. Ошо натыйжасын ойлобойт, последствиясын ойлобойт, кандай болот экен. Турган тамаша эместе. Алдыда кабыр турат. Алдыда кабырдан тирилип туруп махшар турат. Тараза турат. Эсеп китеп турат. Сырот көпүрөсү турат. Бейиш тозок турат. Эмне деген алдыда ашуулары бар тууган. Ошон үчүн адамдарды бүгүн жахалат биринчиден унутуп калат деп айтып атпайбызбы? Унуттуруп койгон. Ушу унутуп калган жаман нерсе да. Эмнеден жаралганыңызды унутуп калганыңыз, эмне үчүн жаралганыңызды унутуп калганыңыз, бул эң жаман мусибат ушул. Бактысыздык ушул жерден башталат. Адам баласы, биз, сиз баарыбыз эмнеден жаралганды унутпай жүрөлү. Эмне үчүн жаралганды? Жаратуучу Кур'ан айында айтып атат. Мен силерди кантип жараттым? Эмне үчүн жараттым? Ким эмнеден жаралдым? Кантип жаралдым? Качан жаралдым? Эмне үчүн жаралдым? Акыбетим кандай болот дегенди билгиси келсе Кур'ан. Кайка кайрылсын? Кур'анга кайрылсын, акыйкат китепке кайрылсын. Алланын китеби, Алланын сөзү, Алланын каалоосуна кайрылсын. Акыркы китеп Кур'ан, ыйык китеп, нурлуу китеп, Алланын мужизасы кыямат күнгө чейин бардык инсандарга жолдого Кур'анга кайрылсын. Пайгамбарыбыз 23 жыл түнү күнү Кур'анды жеткирди, чечмеледи, айтты, түшүндүрдү. Ар абалдарда. Түндөсү түшөт эле, күндүзү түшөт эле, сапарда, үйдө, душмандар менен кармашканда, курсанчылыкта, ар учурларда Кур'ан-ы Каримди пайгамбарыбыз акысын берди. Жеткирди. Кыямат күнгө чейин Алла Таалам сактап койду. Эч ким буну бурмалай албайт, өзгөртө албайт, эскерте албайт, жок кыла албайт. Эч ким. Себеби кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга жолдомо калыш керек да. Бузулбаган, бурмаланбаган, так, туура, түптүз жол калыш керек да. Ошол жол Кур'ан-ы Карим да. Ошодон бейкапар болгон чатак нерсе. Мынаны караңыз. Bunun misalin alımlar mında deyip de, naşa çekken adam deyip. Dua kıldım, naşa çekken adam özün unutup alatken de, özün bilbey alatken. Kimdin atası, kayerde jatat, kayerge barış keregele. Ya, bilbeyken de. Özün bilbey alat. Kudumuşunda kim Allah'ını unutsa, Allah Teala bu dünyada ağa жаза берет, өзүн унутуп калат. Мааниси кандай? Эмнеден жаралган, эмне үчүн жаралган, последствиясын унутуп калат. Мына Алланын жазасы бул. Бул ойлобосун. Кичине утурумдуу жашоого ден соолук берип койгонда, деп кыйынсына бербесин. Истидрач деп коет. Кичине Алла Таала мөөнөт берип атат, көзүң ачсын деп берип атат Алла Таала. Бунун мааниси сен ошо күнөөлүк кыла берсең, ана сага жыргап атып, Алла ыраазы болуп аткан үчүн ошон үчүн берип аткан жери жок. Sen işin ошон үчүн жүрүп аткан жери жок, билип кой. Мен күнөө кылып атам, дагы ишим жүрүп атат депчи, кээ бирлер айтат. Жок. Буну истидрач деп коет. Бул жаман нерсе. Бул баягы чычканды кармай албаган чычканга кайра эт бересиң го. Акырын. Я, кудум ушундай да. Мошти чабыш үчүн да мунучу. Билип койсуң. Бага. Ошон үчүн туугандар, мынакей бүгүн үммөт өзүнүн дининен бейкапар болуп калды, билбей калды. Диндеги эң негизги ишеним, иман, этикад, акыйда, өзүбүздүн Аллага болгон ишеним. Динибиз, андан кийин ибадаттарыбыз, адеп ахлактарыбыз. Ошон үчүн адам буга билбей калыштыгы уруксат эмес да. Сөзсүз билишибиз керек деген сөз да. Balki barıp turup bekem işenimdүү. Misali bizim perişteler bizim canımızda жазып атат. Өлгөндөн кийин кайра тирилебиз. Мынандай bekem işenimlerge, этикаттарга шектене баштады алар. Өлгөндөн кийин кайра тирилүү барбы депчи.
Эмне үчүн? Динибизди өзүбүз үйрөнбөгөндүктөн. Кур'анда эмне деп айтат Алла Таала? Kur'an'da diyor زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ. Kur'an alıyor. Kafirler aytışa degende kayradan tirilүү деген жок нерсе дейт экен да. Kafirler ушинтип ишенет экен. Алардын сөзү ушул экен, күмөнү ушул экен, ою ошол экен. Кайрадан тирилүү жок деген бул кафирлардын сөзү, кафирлардын ишеними. Ошолордун көз карашы деп Алла Таала айтат. Za'amallazina kafaru allan yub'athu. Алла эмне деп атат булар? Ошондойлорго Алла Таала сокку берип, катуу кайтаруу деп. Кул бала айтып кой ey Мухаммад. Эмне үчүн кайра тирилүү жок экен, Ва Робби, Роббума ант деп айт, жөнөкөй эле эмес. Роббума касам ичип айтам деп айткын дейт. Ант ичип айтам деп айткан дейт. Не деп? Латубасунна. Силер сөзсүз кайра тирилесиңер. Ушинтип айткан дейт. Сумма латунаббаунна. Кийин сөзсүз эмне амал кылдыңар? Силерге айтыңдар, кабар берилет. Бима амилтум. То есть бу дүйнөдө канча сен балагаттан өлгөнгө чейин сүйлөдүңбү? Бардыгын угасың. Балагаттан өлгөнгө чейин канча кайерде амал кылдыңбы? Бардыгын кабарын сага берилет, кабардар болосуң. Проинформирован деп мынакей бардыгына. Ушул кайра тирилтип кылган амалдарыңды бардыгын Алла Таалам сага угузуп көрсөткөн. Ва далика алаллах ясир. Бул Аллага өтө жеңил дейт. Сизге мага 10 жыл мурда кылган амалдарыбыз ойлошуңуз мүмкүн. Унутуп калдым депчи, туура. Биз унутчакпыз. Биз кечеги эмес, азыркы 2 рекет намаздагы 1-чи рекетте кайсы зам сүрөнү окуганды унутуп калып атабыз. Биздин унутчагыбыз ушунчалык. 2 рекет намазды окуган, 1-чи рекетте окуду, эми 2-чи рекетте, 1-чи рекетте кайсы зам сүрөнү окудум эле эсте жок да. 4 рекетте намазды окуп атып, 3 окудумбу, 2 окудум. Азыр ушу бир намазда туруп унутуп калып атабыз. 5 жылдагы мурдагыны каякта эсиңизде бар. Бирок уну билип коюң, Алла унутпайт. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан. Силердин кылганыңарды Алла унутпайт. Силер унутасыңар, бирок Алла эсептеп тактап койгон. Яума яб'асухумуллаху жами'ан. Сумма юнаббихум бима амил. Ахсахуллах ва насу валлаху ала кулли шайин шахид. Алла кыямат күнү тирилтип бар амалдарыңарды көрсөткөндө, силер унутуп калдыңар, бирок Алла аны эс тактатып, сактатып, бардыгын жаздырып койгон да Алла Таала. Ушуну бардыгын көрсөтүп берет экен да. Бул Алла Таалага жеңил экен. Ошон үчүн күн сайын ар бир күндү баалайлы, ар бир түндү баалайлы, жакшы амалдарды кыла берейли. Жакшы адамдар аз болот. Жаман адамдар көп болот. Бейишке кирүүчүлөр аз болот. Дозокко баргандар көп болот. Имандуулар аз, шүгүр кылуучулар аз. Алла өзү айтат. Qalilun min ibadiyash shakur. Шиква деп коет муну. Шүгүр кылуучу пенделерим өтө аз дейт да. Не дейт? Шүгүр кылуучу аз экен да. Шүгүрсүз көп экен да. Шайтандагандар көп болот. Ошон үчүн туугандар, динибизди үйрөнбөсөк, эртеге барып, өзүбүз шектенип калабыз өзүбүздүн динибизде. Бул эң жаман нерсе ушул. Өзүбүз шектенип калабыз. Бекем якыни, бекем ишене турган, кескин, шек күмөнсүз ишенимдерибиз бар эле, ошол жер алсырайып чыгып турганда. Эгер динибизди албасак. Алла Субхану ва Таала дуаларды кабыл кылуучу, үндөрдү угуучу, Алла Таалам сурагандан, кур кайтаргандан, андай зат эмес. Сиз бир нерсе сурасаңыз Алла Таала бербей коет. Мүмкүн эмес. Караңыз туган,
Biz daima bir nерсе berdi degенде только байлык деле ойлойт экенбиз да. Жакшы иштерди кылуу бул да Алланын тарабынан берилет. Уалыңыз. Мен bir жолу bir жерге даватка барып калдым, чет мамлекеттерден. Анан кийин аны кембагал айыл экен да. Анан bir киши жанымда туруп калып мен дават берсем, даватка чыгыңыз деп калдым мен. Айтсам анан айтып калды. Бул ерте канча? 25 жыл мурдагы окуяда. Анан айтат, эми силерге Алла Таала байлык берген, ошон үчүн даватка чыгып атасыңар. Мен мага эч нерсе берген жок Кудай десе болобу? Мен анан айттым, байке дедим. Бул кыргыз эмес, башка мамлекет, чет мамлекет. Сизге дедим, Алла Таалам акчага багланбай турган нерсе берген деди. Акчага сатып ала албай турган нерсе берген. Мына көздүң көрүп атканы канча нерсе билесизби? Мунун баасын билесизби? Кулактын баасын билесизби? Бирдүүнүн бирөө, адамды мына мээ иштеп атканы, басып жүргөндүн баасын билесизби? Жүрөктүн баасын билесизби канча? Бүткүл дүйнөнү берем, жүрөгүңү бер десе бересизби? Бүткүл дүйнөнү берем, мээңди бер десе бересизби? Ошо бул дүйнөнү ала берейин, ушу мээңди алсын десиң. Сага берип мээңди алып туруп кайра бардыгын алып койсун эми. Мээң ким берет буну? Бүткүл дүйнөгө бербей туруп алмаштырбай турган нерсе Алла Таалам берген. Десем, кичине мусулман да бар, жүрөгүндө иман бар да, эсине келе калды. Алла Таалам сизден жокто бар ушунча жакшы нерсени мага берген. Ден соолук берип турганча, мынакей, басып жүрөбүз. Өзүңүз басып жүргөнүңүз бул чоң Алланын неаматы го. Hazreti Umar разияллаху айткан, бир киши аябакка ооруп аткан экен. Ушудан дагы Алланын неаматын көрүп турасың. Ооба, зарасы өзүнөн өзү чыкканы Алланын неаматы. Колуң менен чыгарбай, насос менен чыгарбай, уал зара өзүнөн өзү чыгып атканы Алланын неаматы турбайбы ол? Просто биз буларды ойлобойт экенбиз дагы. Колдо бар алтындын баркы жок дегендей, кадырлабайт экенбиз, шүгүр кылбай эле жашап кете берет экенбиз да. Так мындай карай турган болсок, көздүн ачып жумганы чоң неамат. Өткөндө бир тааныштарыбыз бар. Бул кирпик деген чоң нерсе экен дейт. Кирпиги күйүп калган экен, кичине отко ачылып кеткенди. Жаман кыйналдым дейт. Бардык нерселер кирип кетет дейт. Кирпик иши көп экен да мунчу. Билинбеген менен кичинекей болгон менен кичине жумуш болуп калса эчтеке кирбейт да, все. Суук, шамал, чаң, бардыгы кире баштады дейт. Кирпиктин кадырын анан билдим дейт. Иншалла туугандар, Алланын неаматтарына көп шүгүр кылайлы. Алла Тааламдан иншалла сурасак, Алла суралганды жакшы көрөт экен да. Алладан сурабасаң ачуусу келет. Алла Таала сурап туруп бербей коюш Аллага мүмкүн эмес да. Ошон үчүн иншалла Алладан сурайлы, баалуулуктарды сурайлы. Амандыкты сурайлы, жакшылыкты сурайлы. Дүйнөдө да адал рызкыңды сурайлы. Бардык нерсени Алладан сурайлы. Пайгамбар ушуга чейин айтат, хадистерде келет, субханаллах. İzâ sa'alte fas'alillah, izâ ista'ante fasta'in billah. Bir nерсе сурасаң Алладан гана сура, жардам сурасаң Алладан гана жардам сура. Субханаллах. Азыр сахабалар ат минип баратып, камчысы түшүп кетсе, алып берип койчу деп бирөөдөн сурачу эмес экен. Өзү түшүп алып. Туз болсо дагы, мына ушуга чейин келет, бут кийимдин боосу үзүлүп калса дагы, ошону Алладан сура дейт. Ушуга чейин. Туздан Алладан сура. Алла Таалам себеп кылып ар жерден жол ачып бере берет. Аллахым барыбызга товфик берсин. Ким Алладан үмүт кылса, Алла аны эч качан үмүтсүз кылбайт. Ошон үчүн иншалла Алладан дайыма жакшы үмүттө жашаган. Sahih Bukhari'de, Müslim'de rivayet geldi. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet: "Umirtu an nuqatilen nas hatta yaqulu la ilahe illallah. Faman qala la ilahe illallah
أسلم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам жана бардық пайғамбарлар ла илаха иллаллах ушуну айтыш үчүн, ушуну жеткириш үчүн келген дүнүйөгө. Ушу ла илаха иллаллахны орнотуу үчүн келген бардық пайғамбарлар. Максат ушул болчу. Пайғамбарыбыз мага буйрук берилди дейт. Эгерде ушу ла илаха иллаллах деп айтканга чейин согушканга, ла илаха иллаллах деп айтканга чейин ким айткан болсо болду, өзүнүн малындагы, жанындагы сактап калды. Илля би хаккиха. Бирок Кудай сактасын. Эгерде бирөөнү өлтүрүп койгон болсо, Кудай сактасын. Атайлап анда алдагы өлөт. Жана башка эсеп китеби жараткан Алла Таалада. Хатта яшхаду ан ла илаха иллаллах ва ю'мину би ва бима жи'ту бихи. Муслимдин риваятында ла илаха иллаллах дегенге чейин күрөшкөнгө мага буйрук берилди. Согушканга чейин буйрук берилди. Жана мага иман келтиргенге чейин, жана мен алып келген нерсеге иман келтиргенге чейин деп айтты. Муслимде риваят келет. Абу Малик Аш'ари атасынан риваят кылат. Пайгамбарыбыздан укканмын дейт. Ман кана ла илаха иллаллах ва кафара бима ю'баду мин дуниллах харрамаллаху дамаху ва маlahu ва хисабуху аналлах азза ва жал. Ким ла илаха иллаллах десе, жана Алладан башкага ибадат кылгандарды четке какса, бул Кудай эмес, бул таш. Бул тоо, бул сөлөкөт, бул крест, бул көк, бул дарак, бул күн, ай, сыйынганга лайыктуу эмес. Бул Кудай эмес, бул илах эмес, бул сыйынганга лайыктуу эмес. Булардын бардыгын жараткан бир Алла гана десе, Алла Таала аны дозок отуна арам кылат экен. Дозок ага арам, ал дозокко арам. Аны малы, жаны дозокко арам. Жаны эсеби Алла Таалада. Бул имандын пайгамбарыбыз айткан бир риваятта 63-тен 69-га чейин, бир риваятта 73-тен 79-га чейин бутагы бар деген да. Ал-иман, имандын ушу канча бутагы бар дейт? Бидва саб'уна шу'батан. 73-тен ашык бутагы бар. Фа афдалуха каула ла илаха иллаллах. Ошонун эң абзели ла илаха иллаллах экен да. Каула ла илаха иллаллах сөзү ушу. Имандын эң абзел бутагы. Ал эми ва аднаха дейт, эң төмөнү кайсы десеңиз, эң абзели, эң улуусу ла илаха иллаллах сөзү болсо, эң төмөнү имататул ада ани тарик. Жолдон адамга зыян бере турган нерсени алып таштоо. Бул да имандан экен. Жолду тазалап коюу, адам өтө турган жерге, ошон үчүн пайгамбарыбыз айткандай, адам өтө турган жерге отурбагыла. Булгабагыла. Ошондойлорго наалат деген. Наабырып тазалап кеткиле. Таш, тикен, шише, сынык, даже сыйгаланып кете турган нерсе, адам ошол жерден зыян тартып калбасын. Биздин устазыбыз айтат эле, банандын дагы кабыгын таштап койсоң сыйгалак болот да. Ошонун үстүн бирөө билбей басып алып сыйгаланып кетпесе, ошондо алып койгон. Бадамдын кабыгы бар го, сөөгү бар го, сырты. Ошолордон дагы мисалы бирөөнүн бутуна кирип кетпесин. Ушуга чейин ушу жолдон көрүп калсаңыз алып коюу имандан экен бул. Бул иман. Жол тазалап коюу, тоскоолдук кылган нерсени алып таштоо иман да. Вал хаяу шу'батун ал-иман. Уяттуулук имандын маанилүү бутагы деп айтты. Ушул жерде дагы мынакей туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, имандын эң биринчи жана абзел бутагы ла илаха иллаллах сөзү. Ла илаха иллаллах сөзү менен иман тазаланып турат, туган иман тазаланып турат. Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар, пайгамбарыбыз айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жаддиду иманакум. Иманыңарды силер тазалап тургула. Жаңыртып тургула, жаңылап тургула. Пайгамбарыбыздын буйругу. Жаддиду иманакум. Иманыңарды тазалап тургула. Демек иман эскиреби экен,
жаңылап тұруға деген бұйрық келіп отыр. Иман ескіре деген. Қила, я Расулалла, кайфа нуджаддиду иманана. Пайғамбарымыз үшін айтқандықта, сахабалар пайғамбарымызға сұрау берді. Я Расулалла, қантип иманымызды тазалаймыз? Қантип жаңғыртамыз? Қол аксиру мин қаули ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах сөзді көп айтқыла, иманыңар тазаланып, жаңырып тұрады. Жаңыланып тұрады иманыңар дейді, жаңыланып тұрады. Біз жаңы машине айдағанды жақсы көреміз. Жаңы киімді кигенді жақсы көреміз. Свежий тамақты жегенді жақсы көреміз. Bir жұмадан бұрда жей берелі. Жоқ емес, барлығы жаңы болсын дейміз да. Жаңы бары жаңы екен да. Пайғамбарымыз айтып отыр, иманыңар де. Жаңылап тұрғыла. Тазалап тұрғыла. Қантип деді? Ла илаха иллаллахны көп айт. Раваху Ахмад. Хия мин акбарил хасанат аллати tukaffiru sayyiat. Жақсылықтардың ең чоңы ла илаха иллаллах екен. Günелердің барлығын жоқ қыла тұрғандың ең чоңы. Абу Зар разияллаху анху риwayat айтады: "Культу я Расулаллах аусини." Пайғамбарымызға айтып қалдым: "Маңа осият қылыңызшы, бір керез айтыңыз." Фақала саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыз айтты: "Иза амилта сайyiatan фатбиха хасанатан табхуха." Bir жаман іш қылып алсаң, арқасынан жақсылық қылып қой, аны өшіріп салады деді да. Өшіріп салады. Жаман іш болып қалды о, артынан сөзсіз жақсы іш қыл. Ал үшін жаман алдын қылынған жаман іште артынан келген жақсы жуып салады екен. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Жақсылық жамандықты кетіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Зар разияллаху осият қылың деп осият сұрағанда ушыны айтады. Bir жаман іш қылсаң, артынан жақсы іш қыл деп. Айтады: "Фақульту я Расулаллах, аминал хасанат ла илаха иллаллах." Ла илаха иллаллах ушу жақсы іштерге кіреді деді. Бая жамандықты өшіре тұрған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Хия афдалу хасанат." Бұл жақсы іш емес, жақсы іштердің ең абзелі ушул өзі деді. Жөнөкөй эле жақсы іш емес екен да бұл. Бұл ең абзелі деп атады. Қоқыс қарапты, жаман біреуге ойын кетіп қалды, жаман көзің кетіп қалды, жаман нәрсені біліп-білбей ұғып алдың, жаман нәрсені біліп-білбей сөйлеп алдың. Bir қандайдыр сенен бір жаман нәрсе болып қалды ле, артынан не қылыш керек екені? Ла илаха иллаллах айтсаң, жоқ та уже. Ла илаха иллаллахның алдында ешкім жоқ. Çünkü дозоқтағы жоқ. Алдында не екені? Ла илаха иллаллахның алдында ешкім тұра алмайды. Еш нәрсе тұра алмайды. Барын талқылайды. Дозоқ тұра алғаннан кейін башқасында тұра алмайды. Бірақ хақиқат. Ақиқаты, şu ла илаха иллаллахның ақиқаты жүрегіңізге келсін де. Айтады. Анас разияллаху анху риwayat бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ма мин абдин қала ла илаха иллаллах фи саати мин лейлин ау нахарин илля тамасат ма фи сахифати мин ас-сайyiat хатта таскуна иля мислиха мин ал-хасанат." Раваху Абу Я'ла кама фи Тарғиб ал-Мунзири. Түндесі, күндесі айырмасы жоқ. Пенде ла илаха иллаллахны айтсачы, анын амал дептерінен күнөлөр өчүрүлө дегендегі қанша күнө болса ошолордун ошончо сауап жазылат экен. Ошончо субханалла таалимде отурганда, Кур'ан хадистин таалими эң улуу таалим турганда бүтөөрүндө периште жар салат экен. Не деп? Силердин күнөөңөр кечирилди, плюс канча күнөө алып келген болсоң, ошончо сооп алып кеттим дейт. Силердин күнөөңөр соопко айландырылды дейт экен да. Юбаддал сайyiat al-hasanat сооп калдырды. Куму магфурун лакум, эми күнөөңөр кечирилген абалда тургула дейт экен да. Ача, бул таалим, Кур'ан хадистин таалими жөнөкөй таалим эмес турганда. Ушундай нурлуу таалим, периштелер курчагына турган, Аллахнын райымы жай турган, Алла өзү сыймыктана турган, эстей турган, бүткөндө күнөөлөр кечирилип эле калбастан соопко айланып кете турган
Мынандай мажлисте бу. Ушул жерге айтып атат мынакей. Абу Бакр Сиддик разияллаху анхудан риваят бар. Айтат: "Алейкум би ла илаха иллаллах." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан дейт. Пайгамбар мындай дептир: "Алейкум би ла илаха иллаллах вал истигфар, фа аксиру минхума." Силерчи ла илаха иллаллах менен истигфарды, астагфируллах ва атубу илейх деген бар го, ошону бекем кармагыла деди. Не болот экен? Фа инна иблис кал ахлакту нас бидунуб ва ахлакуни би ла илаха иллаллах вал истигфар. Иблис шайтандын атасы бар го. Бул шайтандын атасы, шайтан. Айтат экен да, мен адамдарды күнөөгө аркылуу жок кылдым эле, алар болсо ла илаха иллаллах жана истигфар менен мени жок кылды экен. Мен адамдарды күнөөгө батырып туруп буларды мен бактысыз кылсам, булар ла илаха иллаллах менен истигфар менен мени бактысыз кылып, мени жок кылды экен. Анан кийин сөздү угуп алыңыз. Фаламма раайту залик ахлактухум бил ахва ва хум яхсабун аннахум мухтадун. Раваху Абу Я'ля. Качан мен карадым дейт, буну көргөндөн кийин ошо булар мени ла илаха иллаллах менен истигфар менен талкалап атабы. Буларды эмне кылсам деп, эми мен буларды нәпсинин каалоосунун аркасынан ээрчитип талкалайм. Алар ойлошот туура жолдобуз деп, бирок нәпсинин каалоосунун аркасынан кетип атат, мен ошого салып койдум буларды. Адамдын нәпсиси адамдын душманы, бул да бизге дайыма жамандыкка буйруп турат да. Демек, мына хадистен тугандар эмне сабак алдык? Ла илаха иллаллах менен истигфарды бекем карманайлы. Бул шайтанга туруштук бере турган, шайтан адам баласын азгыр күнөө кылдырткан, ошону талкалап жууп сала турган амал экен да. Муслим шарифте, Тирмизи шарифте келет, Ибн Умар разияллаху анхумадан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Ма алал ард ахад якул ла илаха иллаллах валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля биллах." Жер бетиндечи ким ла илаха иллаллах валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля биллах десе, анын күнөөлөрү баардыгы кечирилет дейт. Океанды көбүнчөлүк болсо дейт. Мен мына биз океан жанында жашабайбыз дагы, билбейт экенбиз. Мен Францияда 2011-жылы даватта болуп калдым да. Анан кийин Атлантикалык океанга барып калдык. Зияратка. Бир мусулмандын зияратына деп барабыз деп анан барып. Анан ал ооруп аткан экен. Анан ал ооруп аткандан кийин эме кылат экен да, бу океандын баягы өзү толкунучу келгенде, бу адамдар болсо ошол жерге туберкулезден көп ооруш, өпкө оорулары дем алат экен. Эртемен чыгып ошого дем алат экен океандын эмесинен. Тузду чапкан сайын, эми Алла Тааланын ишти, субханаллах, ушул толкундан ham чыга бере берет экен да. Жөн ушул жерде 5-10 мүнөт ошого дем алып анан келет экен да. Ал ошол жерге барып калдык да, тигини зиярат кылып, дават кылдык. Ошондо мен көрдүм да, көбүк деген кандай болот экен. Бу океандын көбүгү деген ал өтө чоң болот экен да. Ошо пайгамбарыбыз көбүнчө мисал берген да, ошо деңиз, океандын көбүгүнчөлүк күнөөсү болсо баары кечирилет деген да. Илля каффарат анху хатаяху ва ин канат мисл забадил бахр дейт да мынакей. Ошон үчүн пенде жердин үстүндө турган адам ла илаха иллаллах валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля билла десеңиз, мынакей ушунча күнөө кечирилет экен. Bir aytып койбойлу, ушул жерден иштеп турбойлу. Кандай бериңер? La ilahe illallah vallahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billah. Peygamberin sözüne tayanıp durup ayta alabız tuğan, bir daha günü yok da bizde. Elhamdülillah. Okyanın göğünçölügen, bu ciddi bilir mi? Muslim şerifte, Tirmizi şerifte. Bunu aytıp жүрөйлү, башкаларга жеткирейин. Карачы кандай касиет. Бул биздин атабыздын сөзү эмес да. Пайгамбарыбыздын сөзү да. Болгондо да субханаллах, Ибн Умар разияллаху анхудан риваят эткен. Кайсы китепте? Муслим шерифте. La ilahe illallah ayтканга амандык. Ибн Умар разияллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди:
ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا منشارهم. La ilahe illallah deb aytgan kishigacha qabrida qo'rqinish yo'q deydilar. Allohu akbar. Bo'lsa payg'ambarimiz aytgan, qabrdan da qo'rqinchli joy ko'rgan emasman. La ilahe illallahni yurakdan aytib yurgan bo'lsa, Xudo qalasa qabrda qo'rqinish yo'q ava. Yo'q qo'rqinish, yo'q. Hayratliginde daha yo'q. Wa ka'anni anzur ila ahli la ilaha illallah وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Peygamberimiz aytadi, men la ilahe illallah deb aytganlarni ko'rib turamday qaytdi. Allah topraktan Allah taolani tiriltib atqanda, başından topraklarni kuyib alhamdulillahillazi bardık maqtov Allah taolaga olsun. Azhaba annal hazan bizden qayg'ini getirgen deb turadi ekan. Bu degeni Peygamberimiz qayrat tirilgeni men ko'rib turganday olib aytib o'tam sizlarga deb o'tdi. Bir rivoyatda laysa ala ahli la ilaha illallah wahshatun indal maut wala indal qabr deb keladi ekan. Ravohu Tabarani Bayhaqi. Tabarani'nin Bayhaqi'nin rivayetinde la ilahe illallah deb aytgan elge adamga ölüm uçurunda da korkmuş yok, kabrda da korkmuş yok. Çoçulu yok ekan burdachi. La ilahe illallah bu shunday qasiyetli kalima. Adam balasının o'sha aytgan kishini qo'ldan qarmata beshga kirgizib qo'ygan. Samra ibn Jundub radhiyallohu anhu aytadi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan: "Va ra'aytu rajulan min ummati intaha ila al-janna fa ghulqat al-abwab dunahu fa ja'at shahadatu la ilaha illallah fa akhadhat bi yadihi fa adkhalathu al-janna." Men bir kishini ko'rdim deydi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ümmetimden bir kişini gördüm, beşke жақын varsa, beşte eşiği jabılıp kaldırdı. Emin oşun için jabılıp kaldı. Anan ele bayağı şahadat kelimesi var. Mes bu aşhadu la ilahe illallah ve aşhadu Muhammeden abduhu ve rasul dedi. Oşol gelip öyle açı öyle girgizip koydu deydi. Gire bir yakada öyle ya. Fakazat biyedi, kolundan karmaptır öyle. Fadhalatul cennet, beşi girgizip koydu. Bu şahadat kelimesi kelimeti var. Eğer la ilahe illallah de aytarsa, Muhammed Resulullah'sa koşa bilip koyun. Biz aytib qo'ydik, Fatiha surani o'qib qo'y. Qul huvallohni o'qib qo'y. Ayana chini o'q. La ilaha illallah degeni Muhammed Resulullah bilan qo'sha turganlar. Bu beyishtin ochqichi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytgan payg'ambarimiz: "Mafatihul janna shahadatan la ilaha illallah" ravohu Ahmad. Beyishtin ochqichlari la ilaha illallah guvohligi. La ilaha illallahga guvohlik. Çin yüreğimen aytgan adam tüz beyiş geldi. Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhu aytadi Peygamberimiz: "La aytgan kim la ilahe illallah muhlisan, man qala la ilahe illallah muhlisan dakhala cennet." Kim ihlas menen la ilahe illallah'ni aytsa beyishga kiradi dedi. Qila va ma ihlasuha. O la ilahe illallah kalimanın ihlası menen deb aytdingiz. Bu ihlasın ma'nosi ne deb so'ralganda Peygamberimiz aytgan: "Tahjizahu an maharimillah." Bu kalima Allah aram kılgan nerseden adamı to'xtatsin deydi. Mana o'sha kalimanın ihlası ekan. Bu shu yerda to'xtaydi turganlar. Kalimanın ihlası mende barmı, je yo'q bu? Sizde barmı, je yo'q bu? Har kim o'zini o'ylasin. Egerde o'sha kalima meni aram nerselerden to'xtatayotgan bo'lsa, Allah aram kılgan nerseden to'xtatsa, anda mende kalimanın ihlası var. Bolbosa kalimanın suret, kartinası var. Al dele elhamdülillah jönököy emes, paydası var. Biroq maksat mınaga kelish kerak ekan tuğan. Kalima la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bizni aramdan to'xtatsin. Uşul kalimanın ihlası olur. Kimden qancha? Ming aramdan 900'ünden to'xtatib, 100'ü paka ketotadi orada. Barıp azaydı. Elhamdülillah bir vaqt keldi, bo'ldi. Bu adamın yaşosunda bir de çoğun günah yok. Çine günlerden bari darat menen de çok bo'ladi. Qalb ketgeni namaz menen. Azması ılgıyda görünmeye alganlar var.
Çoğun günöden ile saklansa, kiçine günöler boldu. Al jön darat namaz menen ile çok olur Allah. İnşallah baruz Allah'tan tevfik versin. Peygamber Hazretleri manaki bu çoğun günü gıybat çoğun günü bu. Ekeverlik, ekicüzlülük öte çoğun günü bu. Allah'ın barı saklasın. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh aytadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men köküröme jönönüp turat ele deydi. Aytdı la ilahe illallah dep kim aytsa hutima lehu biha dakhala cennet. Beyişke girdi degen möhür basılat deydi. وَمَنْ سَامَ يَوْمًا اِبْتِغَى وَجْهِ اللّٰهِ Kim Allah'ın razıçılığı için bir gün oruza karmasa hutima lehu bihi dakhala cennet. Al beyişke girdi de möhür basılat deydi. وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اِبْتِغَى وَجْهِ اللّٰهِ hutima lehu dakhala cennet. Kim Allah'ın razıçılığı için bir sadaka verse beyişke girdi degen möhür basılat. 3 möhür de aytdı da. Uşul hadiste la ilahe illallah'ını aytkan adamga Allah'ın razıçılığını izdep bir gün oruza tutkan adamga Allah'ın razıçılığı için bir som sadaka vergen adamga beyişke girdi degen möhür basılat deydi. Demek sözsüz ihlasты kontrolde turuşumuz gerek eken. Sözsüz. Uşun muhtajı da verip koyun debey Allah'ın razıçılığı için ver. İmam Şa'ravi rahmetullahi aleyhi aytadi da İmam Şa'ravi degen isimden çoğun aldım ötken. Sençe Allah'a ibadat kıl. Allah sana bersin depmez, Allah'ın razılığın tamam dep kıl. Allah razı olsa sana tөгüp beret degende. Azı ibadat kıltabız men işim yürüşüp ketsinçi depmiş. Allah Teala baylık versin, mansap versin, işke orunlaşıp kalayın. Dep ibadat kılıyordu. Sen Allah'ını razı kılış için ibadat kıl. Allah bersin bana dep ibadat kılwa deydi da. Allah razı olsa senin sana tөгüp beret, eseptey albay kalasın, bilbey kalasın, jinay albay kalasın. Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar. Kazınası keng. Müslümanlar, biz Allah Teala dünya versin dep ibadat kılbay, Allah razı olsun dep ibadat kılayın. İbn Abbas radıyallahu anhum aytkan, "Hal ceza'ul ihsan illa'l ihsan?" degen ayat var. Жақшылықтың ақысы жақшылық. Жақшылыққа беріле тұрған сыйлық жақшылық. Жақшылықты қылдыңыз ба? Все, сізге беріле тұрған только жақшылық. Hal ceza'u man qala la ilaha illallah an tadkhulul janna. Allahu akbar. Em qarаңыз, la ilaha illallah'ның bu ұлы жақшылық екен. Bunun сыйлығы не десе бейіш дейді. İmam Bagavi Anas ibn Malik radıyallahu anh'dan aytkan hal ceza'ul ihsan illa'l ihsan degen ayat boyunca Peygamberimiz mınday degen eken. Uşunu okup durup ve hal tadruna ma qala rabbukum Robbuңар emne degendi emne dep aytkanı bilesiňermisizler? Bizi sahabalar aytıştır. Allahu ve Rasuluhu alem. Allah'ın esi biri çörek dep. Peygamberimiz cevap verdi. Hal ceza'u man an'amtu aleyhi bit tevhid illa'l cennet. Allah Teala aytadi eken La ilahe illallah de bu tevhid kelimesi. Uşul belekti men nimet kılıp kimge bersem, ağa men söz beyiş berem degen ekenler. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala barımıza tevfik versin. Demek la ilahe illallah'ını köp aytaylı, başkalarga жеткирeyli. Demek bunun elhamdülillah bir Allah'dan başka sığınğanga layıklı zat yok, jaratıcı yok, ölüm menen ömürdü çeçici yok, beyiş menen dozoko girgizücü yok bir Allah'dan başka. Rızkı vergen özü, saktauçu özü, nimet vergen özü, tün alıp kelgen özü, gündüzü alıp kelgen özü, aydı jaratkan özü, gündü jaratkan özü, şamal ottu jaratkan özü, bargın özü jaratkan. Periştelerdi da, jinderdi da, insandardı da, hayvandardı da, bargın Allah subhanahu. Özü gana layıklı sıyıngı var. Құда қаласа кейін канан немесін оқып кетеміз. Азыр мынакей пайдаларына ақыры келе атабыз. 9-да келдік, құда қаласа иншалла.